Теодор Драйзер, финансист. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова, Бишкек, 2023. Баш сөз. Колуңуздагы китеп финансы тармагында жазылган эң жакшы же саналуу романдардын бири десек жаңылышпайбыз. Чыгарманы окуган адам аны жазууда автор канчалык жогорку деңгээлде даярданганын жүрөгү менен сезе алат. Себеби чыгармада Американын финансы системасы, биржанын көз буюмулору жана алдоолору, ошондой эле финансылык башка операциялар өтө чеберчилик менен кенен баяндалган. Алар экономика тууралуу эч нерсе билбеген окурманга да түшүнүктүү. Муну чыгарма тууралуу жакшы ой-пикирлерден да билсек болот. Башкы каарман Фрэнк Каупервудтун финансылык иштери, жашоосу, сүйүүсү жана үйлөнүүсү өзгөчө көз ирмемдерге жана кызыктарга толуу. Максатынан кайтпастыгы, алысты көрө билгени жана бекемдиги окурманга кадимкидей шык тартуулайт. Өткөн кылымдын жашоосу кыйынчылыктарга толуу болсо да, жыгылса да кайра туруп багынбаган финансисттин тагдыры менен таанышабыз. Автордун тили канчалык жандуу жана чечен экени кадимкидей көрүнүп турат. Каармандын тагдырынан алынган тажрыйбалар баарына пайдасы тээрине ишенебиз. Соттордо адилеттүүлүк жок болгондо, айланаң чоң атаандаштарга толо болгондо, ийкемдүүлүк жана даанышмандык гана мунун баарынан куткарып, ийгиликке жеткирерин окуйбуз. Бул өзүнө ишенген финансист чоң ийгиликтерди жаратат. Бирок тагдыры жакшынакай күндөрдүн биринде аны кокусунан банкроттук баткагына салып кетет. Аны татына аялдын сүйүүсү, шыгы жана акчасы банкроттук балчыгынан чыгара алат. Баарына сабырдуулук менен жооп берген бул жигит акыры барып ийгиликти багынтат. Бул чыгарма сиздин да чоң кызыгууңузду жаратаарына ишенебиз. Анткени бул китепти жөн жерден колуңузга алган жоксуз. Андагы такшалган тажрыйба суусунан ичип, билимге болгон чаңкоону кандыруу насип кылсын. Биринчи бөлүм. Фрэнк Алжернон Каупервуд төрүлгөн Филадельфияда ал кезде 250 миңден ашуун калк жашаган. Бул шаар коо сейил бактарга, залкар имараттарга жана байыркы эстеликтерге жыктолгон. Биз билген жана кийинчерээк Фрэнк көргөн нерселердин көбү телеграф, телефон, үйгө жеткирүү кызматы, шаардык почта тармагы жана океан пароходдору ошол кезде жок эле. Ал тургай почта маркалары, заказдык каттар да жок болчу. Ат кошулган конкалар чыга элек. Шаардын ичинде сансыз көп омнибустар, ат кошулган жүргүнчүлөрдү ташуучу, үстү жабык узун араба каттап, алыскы саякаттар акырындап өнүгүп келе жаткан. Дагы деле кеме каналдары менен тыгыз байланышта болгон темир жол тармагы тейлей баштаган. Фрэнк кичинекей банкта иштеген кызматкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Бирок 10 жылдан кийин бала курчап турган дүйнөгө кызыгуу жана кыраакылык менен көз сала баштаганда, банктын башкармалыгынын төрагасы каза болот. Анан албетте баардык кызматкерлер ошого жараша үйдөлөп, Генри Ортингтон Каупервуд мырзада $3,500 эң сонун жылдык маяналуу кассирдин жардамчысы кызматын мурас кылып алат. Ал дароо жубайына Батонвуд көчөсүнүн 21-үйүнөн Жаңы Маркет көчөсүнүн 124-үйүнө көчүү чечимин кубануу менен билдирет. Бул аймак анчалык алыс эмес болчу. Ал эми 3 кабаттуу кирпичтен салынган сарайы бар үйдү Каупервудтордун азыркы үйү менен салыштырууга болбойт. Кийин убакыт өткөн соң алар мындан дагы кенен жайга көчүп кете алат деген ишенимге толук негиз бар эле. Бирок азырынча бул да жаман эмес. Мистер Каупервуд бул ийгилиги үчүн тагдырына чын жүрөктөн ыраазычылык билдирди. Генри Ортингтон Каупервуд өз көзү менен көргөн нерселерине гана ишенип, өзүнүн азыркы абалын канааттануу менен кабыл алды. Бул анын келечекте банкир болуу мүмкүнчүлүгүнө жол ачат. Ошол кезде ал кадыр барктуу көрүнүктүү адам эле. Узун бойлуу, арык чырай, келбеттүү, ойлуу баскан жана өзүн жакшы карап жүргөнү да байкалат. Бакенбардтары кыска кыркалып кулагына чейин жетет. Сакал муруту узун жана түз кырдач мурундан окчун аралыкта жайгашкан, үстүңкү эрди жана учтуу ээги дайым таза кырылган. Калың кара каштары жашыл боз көздөрүнө жарашып, кыска, жылма чачтары тыкан пробор менен экиге бөлүнүп таралган. Ал дайыма сюртук жана цилиндр кийчү. Ошол кездеги акча каржы чөйрөсүндө бул деген жакшы каада деп эсептелчү. Ал тырмактарын дайыма кынтыксыз, таптаза алып жүрчү. Бир караганда ал катаал мүнөздүүдөй таасир калтырчу, бирок чындыгында андай эмес эле.
коомчулукта жана каржы дүйнөсүндө кадырын жоготпой, алдыга умтулуу үчүн мистер Каупервуд ким менен жана эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн ар дайым кылдаттык менен таразылап турат. Ал ошону менен катар коомдук же саясий маселелер боюнча өзүнүн чөйрөсүндө өтө курч же көпчүлүккө анча жакпаган пикирлерди айтуудан сактанып, жаманатка конгон адамдар менен пикирлешүүдөн этият болот. Чынын айтканда, мында анын так саясий көз карашы болбогонун белгилей кетүү керек. Бирок ошол кездеги атмосфера аболиционисттер кулчулукту жоюу боюнча кыймылдын катышуучулары менен кулчулукту колдоочулардын ортосундагы күрөшкө каныгып турса да, ал кулчулуктун жактоочусу да, каршылашы да болгон эмес. Каупервуд темир жол тармагында чоң байлык топтосо болот деп бекем ишенген. Эгер жетиштүү капиталың болсо жана дагы бир кызык нерсе, жеке сүйкүмдүүлүгүң, башкача айтканда, өзүңө болгон ишенимди туудурган жөндөмдүүлүгүң болсо. Анын пикири боюнча Эндрю Джексон Америка Кошмо Штаттарынын банкына жана Николас Видлге каршы чыгып сүйлөп, такыр туура эмес иш кылган. Бул проблема ошондо бардыгынын акыл эсин оодарган эле. Жүгүртүүдө жүргөн жана маал-маалы менен анын да банкына түшүп жаткан жел акчалардын агымы абдан кабатырлантты. Албетте, ошентсе да мындай акчаларды эсепке алып, кайра өз кызыкчылыгы үчүн жүгүртүүгө киргизип, алардан да пайда таап, суусаган кардарларга насыя берип турду. Ал кызмат кылган 3-чү Филадельфиялык улуттук банкы да бизнес районунда жайгашкан. Ошол кезде банк бүткүл америкалык каржы дүйнөсүнүн борбору болуп турган. Банк ээлеринин баары биржа ойноо менен да алектенишкен. Штаттын банктары чоң кичинелери ар бир кадам сайын пайда болушаар эле. Алар ишенимсиз жана белгисиз активдердин негизинде банк билеттерин чыгарышып жана ошондой эле тездикте сызга отурушкан. Ал тургай төлөмдөрүн бергенди да токтотушкан. Бул маселелердин бардыгын билип туруу мистер Каупервудтун ишмердүүлүгүнүн негизги шарты болгон. Бул анын өтө кыраакылыгын чагылдырган. Тилекке каршы ага кандай гана тармакта болбосун ийгиликке жетүү үчүн зарыл болгон эки сапат жок болчу: жеке жароокерлик жана көрөгөчтүк. Ал ири финансист боло алмак эмес, бирок баары бир аны дагы жакшы карьера күтүп турган.